Cuma namaz okuvagan imamdın артынан imamın артынан uyusak bolovu deydi. Fasık bolat imam uyu veresin. İmamды тандап разборка кылып бул таква эмес деп класска сыныпка бөлө турган болсо аны имам түтпөй калышы мүмкүн. Адам панда имамда камчылык кетет, ошон үчүн акыйдабызда айтылат, имамдын таква экен, таква эмес экен деп бөлбөйсүңөр, имам болбосо уюй бересиңер, намаз силердики намаз дейт. Халфа кулли баррин ва фажирин. Ар бир таква жана пасык имамдын аркасынан намаз дүрүс бизде. Бул биздин акыйдабыз. Имамды тандап сен мындай деп тургандар, алар биздикилер эмес, алар башкалар. Алар немистер, биздикилер эмес. Чет мамлекеттен келген адамдар менен эмне үчүн үйдө дават өтөт, мечитте өтсө болбойбу дейт. Мечитте өтөт. Бирок туура багытта, туура жолдо жүргөн болсо, уруксат кагазы болсо мечиттин төрүндө өтөт. Анан бекинип келген болсо ошо бекинген жеринде өтөт. Кредитке трактор алса болобу, кредит арам. Мен мисалы той өткөрсөм элдер кошумча кошот. Мен эгер ошол кошумчаны төлөй албай өлүп кетсем кандай болот? Ал кошумча сага белек. Той кылып туруп эч кимге барбай койсоң, бирөөгө сага доолай албайт. О сен өзүң карыз кылып алган. Жазып алып кайра апарып бериш керек, өзүң кыйнаган. Той кылып алып кел, эч кимге барбай кой, болду, сеники халал, алал окат. Ошондой кыл сен. Ошону эч ким алып келбей калат. Ошол тойго апара турган кошумча үчүн биздин тойлордун баракасы жок болот. Сен той кылдың, алып кел, сен жазып даярдап койдуң, кийин камбагалчылык болуп калды, бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт. Төмүнгөндө жигитти тегеректеп өл жүрөт, жөө жүргөндө жигитти келекелеп элгүлөт. Төмүнгөндө апардың, бирок жөө жүрүп калганда бир той кылып калды. Сага торпок алып келген 5000 сомдук. Сенде торпок эмес, тоок дагы жок азыр. Түнү менен 10 жолу каргыш айтып, эрте менен 50 жолу аны каргап, сөгүп, энең байтал деп. Анан бирөөдөн карыз кылып апарганда, карыз алганда катынын кошуп сөгүп, сен той кылып атканда кошумча апаргандага бир кап каргыш апарып берип атасың. Ал жарыбайт да. Көрдүңбү? Ошон үчүн тойду милдет жок өткөрүш керек. Апарганыңды апардың, унут ошол жерден. Же апарба. Кийин алып келет деп күтө турган болсоң, анын кереги жок. Ошонусу менен кыргыз жарыбай жүрөт. Апарба, алып келбесин, той бер, жесин, кетсин, болду. Үйлөнөт, бала үйлөнөт бечара. Достор келген кошкон, кийин катын алса Орусиядагы тишинин кирин соруп, орустун штанын жууп жүргөн бечара жанагы сенин досуң сени сөгүп атып тыйынды берет. Сага сыр бербейт. Бирок ичине үйлөнбөй кое туруп, өлө бирнеке деп, эне өзүнүн түтүлү бар да бирнекени айтып, анан сен өзүң бактысыз болуп каласың. Ошон үчүн ошолордун бардыгынын кереги жок. Эмнеге каргыш алыш керек үйлөнүп атканда? Адам дуба алыш керек. Достор, эчтеке алып келбей келе, жөнүнө келип жеп бер десең, бардыгы кой дейт, бирок ичинен Кудайга шүгүр, Кудай жалгасын, 1000 марта шүгүр деп, сага шүгүр айтып, рахмат айтып келет. Адамдар күлүп атканы чын экендигин далили бул. Мен бир анекдот аткан жерим жок. Чын айтып атам, ушу чындыкка айластан күлүп атасың деген сөз. Адам же ыйлет, же күлүш керек болот. Ошо